Сынактын экинчи этабына ар кандай шылтоолор менен 10дон ашуун аткаминер келбей коюшту. Геология агенттигинин жетекчиси, жер үй боюнча комиссиянын төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевдин келбегени ден соолугуна байланыштуу экендиги айтылды. Анын саз келгенсип кенди иштетүүгө кызыктар компаниялар маалымат бере турган күнгө чейин эксперттик топ түзүлгөн эмес. Вот мы для чего создаем экспертную группу? Биз эксперттик топту эмне максатта түзөбүз? Бизге комиссия мүчөлөрүнө чечим чыгарууга жардам бериш үчүн. Алар адис катары тиешелүү суроолорду берип, бизге баарын түшүндүрүп берүүгө тийиш. Эртеңки күнү комиссия мүчөлөрү кандайдыр бир жаңылыш чечим кабыл алса, соттук териштирүүлөрдө инвесторлор аны бизге каршы колдонот. Таза иштеш керек деп ойлойм. Ошондуктан жыйынды түштөн кийинкиге же эртеңкиге калтырууну сунуштайм. Бирок мындай эскертүүлөргө карабай жыйын улантылды. Россиялык олигарх Сулейман Керимовго таандык Алдан Золото ишканасы жер үйдү иштетүү боюнча сынакка катышуудан баш тартуу тууралуу арызын жазганы белгилүү болду. Эми алтын кени үчүн сынакка жергиликтүү Кыргыз алтын ишканасы жана Россиялык Восток Геолдобыча компаниялары гана ат салышмай болду. Бүгүн бул эки ишкана даярдап келген документтер салынган конверттер ачылып, андан соң кен иштетүүгө кызыктар тараптар өздөрү тууралуу кеңири маалымат беришти. Россиялык Восток Геолдобыча компаниясы кенди 23 жыл ичинде иштетип, таза киреше 1 миллиард 533 миллион долларга жетерин убада кылууда. Кенди алгач карьердик жол менен казып, андан соң шахта ыкмасы менен алышат. Жаңы технологиялар колдонулгандыктан экологияга зыяны тийбейт деп убада кылышууда. Бул компания долбоордун экономикалык жактан пайдалуулугуна да көңүл бурган. Биз кенди иштетүү боюнча экономикалык моделди алтындын 1 унциясын болжол менен 1200 доллар боюнча эсептеп чыктык. Биз кенден болжол менен 80 тонна алтын чыгарып, аны товар катары 74,4 тонна кылып иштетебиз. Алтындын унциясы 600 доллардай болот деп болжолдоп жатабыз. Бул долбоор экономикалык жактан пайдалуу болот. Инвестициянын көлөмү 287 миллион доллар болот. Анын ичинде 100 миллион доллар кенди иштетүүгө укук алуу үчүн төлөнөт. Ал эми Кыргыз алтын ишканасы социалдык пакетке көбүрөөк көңүл бурган. Анын жалпы көлөмү 760 миллион сомго чыгып, 309 миллион сому Таластагы Бекмолду айыл өкмөтүнө берилет. Ал эми 100 миллион сомду Талас шаарына, 135 миллион сомду Талас районуна берүүнү убада кылышууда. Эске салсак, Кыргыз алтын ишканасы сынакка англиялык Unity Gold компаниясы менен бирге катышып жатат. Каржылык бөлүгүн чет элдик компания өз мойнуна алган. Стоимость проекта разработки месторождения жер үй кенин иштетүү боюнча долбоордун жалпы көлөмү 300 миллион долларды түзөт. Анын 41 миллион доллары алтын иштетүүчү ишкананын курулушуна чыгымдалса, 29 миллиону уулуу заттарды сактоочу жай курууга жумшалат. Кенди казып алуу алгач ачык, андан соң жер алды менен жүргүзүлөт. Бирок бир көйгөй, Кыргыз алтын ишканасы документтерди толук даярдоого жана аудит өткөрүүгө кошумча 2 ай мөөнөт сурап жатат. Андан тышкары мамлекеттик мекеменин Таласка цемент жана акитаж заводун куруп беребиз деген убадасы ишеним жараткан жок. Ошондой эле Кыргыз алтындын буга чейинки репутациясы жергиликтүү элге дайым болуп калган. Алсак кенди иштетүүгө Global Gold компаниясын Кыргыз алтындын ошол кездеги төрагасы Жакупов сунуштаган. Анын жетекчиси белгилүү эл аралык шылуун Борис Березовский экени кийинчерээк аныкталган. Андан тышкары дал ушул Кыргыз алтын ишканасы Максим Бакиев түзгөн Царийге акциянын баарын берип салганы жергиликтүү элдин эсинен чыга элек. Кийин Царь келгенде Кыргыз алтын 40% акциясын, жер үйдүн 60% акциясын биз жер үйдү иштете албайбыз. Царьге берип койбойсуңуздар беле. Эми кандай иштетебиз деп атасыздар? Элдин башына айланпаңыздар да. Ошондо мына сиздердин Жакупов таап келген Global Gold'ун кесепетинен Таластын элин 700 киши жумуш жок болбойду. Бул маалыматтарды эми атайын түзүлгөн эксперттик топ текшермей болду. Анын курамына геология агенттигинен, экотех инспекциядан, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинен, экономика жана финансы министрликтеринен жана Таластагы Бекмолду айыл өкмөтүнөн өкүлдөр кирмей болушту. Сынакка катышкан компаниялар тууралуу маалымат расмий сайттарга жарыяланган соң 30 апрелде комиссия мүчөлөрүнүн катышуусунда кезектеги жыйын өткөрүлөт. Ал эми компанияларды сынактын кийинки этабына өткөрүү боюнча чечим 4 майда кабыл алынат. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.